Ал эмне деген никап деген? Бул кыргыз элинде андай нерсе жок да. Ыраазымын ошо бизди тыйганына. Эми ал азыр сырттан ара кандай адамдар келип атпайбы? Кыргызда ошондой болчу эле. Ар ким өзүнүн ою да ал нерсе. Жүзүн жаап алып уурулук кылып атышат. Кудай берген жүзүн ачып жүрөсүн. Көп жылдан бери коомчулукта талкууланып келе жаткан никап жана паранжага мыйзам менен тыюу салынганы маалым. Эми коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде жүзүңүздү толук түрдө жаап жүрө албайсыз. Талапка баш ийбегендерге 20 000 сом айып акча каралган. Учурда түшүндүрүү иштери күчөтүлдү. Бул багытта бүгүн 3-апрелде Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алар себепсиз жүзүн жашырып жүргөн кыз-келиндерге мыйзам жана дин жагынан туура маалымат жеткиришти жана мыйзамды сактабагандардын бет каптары жеринде чечилип жатты. Тамлар менен бир маслихатташпаңыздар, Ашып жүрүңүздөр. Мону азыр чечиңиз, монучу. Административдик кодекстин негизинде айыппул салынат. Көчөдө монда салынбайбыз. Орозоңуз болот, бирок никапты салынбаш керек көчөдө. Бардыгыз чечип алып коюңуз, Сизге азыр эскертүү, анан кийинкисинде болсо протокол түзүп беребиз. Бирден бир көйгөйлүү маселеси бул никап болуп атат. Жүзүн толугу менен жашыруу. Ушул маселени чечүү максатында азыр кыз келиндердин арасында ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү күндө азыр 1 айлык мөөнөт берилип атат. Жарандарга 1-майдан тартып уже айыппулдар салына баштайт. Текшерүү мезгилинде мыйзамды сактабагандар четтен чыкты. Эгер дагы мындай көрүнүш кайталанса, айып акча салынары эскертилди. Жүзүн себепсиз жапкандардын көпчүлүк пайызы Сузак районунун жашоочулары. Динде мындай түшүнчөсү жакшы аялдар муну түшүнөптү. Лекин халиги мага телефонлордон халиги бир нерселерди угуп алган кыздар, я болбосо келиндер эми мунга немеге каршылык кылыптыр деп улар түшүнмөйт. Лекин динди жакшы түшүнгөн адамдар улар туура кабыл кылат. Мана бу айтылаткан бу закон, яни канун ишке кирди. Силерде илтимос келинлерге, кызларга айтып коюңар, көчөдө жүргөндө ашы никапты, ашы шариат көтөргөндөгө такыйңар. Шариаттан ташкары өтө хари факатгina көзүнү ачып эле бетини бир жолу бекитип алышлыгы бу ман кылынган. Шариаттын талабы деп, анан биз маалымат катары айтып атабыз. Бул талап жүзүн жашыруу, башкача айтканда никап деп коебуз же паранжа деп коебуз. Бизде ал жарандар ошондой кадамдарга баргандар болуп атпайбы, ошолорго түшүндүрүп, бул шариатта милдет эмес, башкача айтканда парз эмес, важип эмес деген нерсени түшүндүрүп атабыз. Басымдуусу түшүнүп атат. Дароо эле ошол жүзүн жапкандар, мындай себепсиз эле жапкандар дароо эле жүзүн ачып, анан кайра өзүнүн күнүмдүк турмушунда аралашып кайра кетип атат да. Мына ушул нерсени биз басым жасап, бүгүнкү күндө ушул жерлерди кыдырып жүрүп атабыз да. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Никап же паранжы биздин салт санага туура келбеген көрүнүш. Президент кол койгон мыйзам өз мезгилинде ишке ашырылганы сурамжылообузда айтылды. Тыйбаса биз кайга кетебиз? Башка өлкөнүн адам болуп калабыз да. Ошондон кыргыз болуп эле жүргөнүбүз жакшы. Кыргызда ошондой болчу эле. Бетин ачып алышсын, туура эмес ошол. Кабарыңыз барбы? Бар. Эмнеге бетиңизди жаап жүрөсүз? Мен кара кийгеним жок. Мен акман. Кара эмес, ак болсо дагы бетти жапканга мүмкүн эмес да. Кара эмес меники. Мыйзамга баш ийбизби? Кара, албатта. Мамлекетке, Кыргызстанга баш ийиш керек да. Мыйзамды колдошубуз керек. Жүзүн ачып, жүзүн жаап алып уурулук кылып атышат. Жаман жолдордо жүрүп атат. Ата жолугун салып жүрө берсе болот, мындай жүзүн ачып. Каршымын ага. Кудай берген жүзүн ачып жүрөсүн. Жашына турган нерсе бар. Мыйзам тыйып салса деле барды ийип атышат го. Бетини бекитпей эле койсун болот. Себептери эми анын ичинде ким бар экенин билбейсиң да. Ошол себеп азыр өртөбүз оронгондор деле мындай никапты жаман. Белгилей кетсек, түшүндүрүү иштери уланат. Ушундай эле рейд облустун башка райондорунда өткөрүлүп, жеринде чара көрүлөт. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад. Эгер келинчеңиз болбой эле тагам десе, 20 000 сомдук айыппул салынат. Түшүнүңүзбү?